жаңы чакырылыштын жогорку кеңештин жаңы чакырылыштын депутаты биздин жердешибиз Рахат Мырзабековна келип атат. Ошо рахмат сизге, жолуңуздун башталышында эле ушундай эл менен аралашып элдин көйгөйүн угуп атасыз. Ошон үчүн да чоң рахмат, ошон үчүн үмүтүбүз чоң. Атайын сиздерге келдим эле, мынча силерде көп проблема, көп көйгөй бар экенин чындыгында билбептермин. Биринчиден силердин эмгегиңерге чоң таазим, мугалимдерге, окутуучуларга. Силер кандай бизге медициналык кызматкерлерди даярдап ушул жерден тарбиялап берсеңиздер, ошол силер даярдаган, силер тарбиялаган кызматкерлер, медициналык кызматкерлер биздин улуттун ден соолугун карайт. Биздин балдардын келечеги ошол силердин колуңуздарда. Ушундай шарттарда, мына жанатан бери мен жазып келатам, 38ге келип толду. Жана силер айтып аткан көйгөйлөр, ушундай шарттарда силер эмгектенип, жумушуңарды тыштабай иш кылып келатканыңыздар үчүн силерге мен биринчиден чоң таазим этем. Жок, абагыратылар отопление жаңы коюлду. Жаңы коюлуп атыр. Анан муну университеттен беришти, ушинтип арга жактан издеп. Бир эме силерге бир Кореядан бир медициналык окуу жай менен меморандум түзгөнгө жардам беришим керек экен. 64-жыл салынды эле. Ремонт көрбөгөн заңы болмойт. Ондай да. Ушул жылдан бери ремонт көргөн эмеспи? Олар көрбөй, жамаатчылар көрбөйүшпү? Ушундай да. Мынтип көбүн өзүбүз алмаштырганбыз, анан жетишкен жокпуз да. Акыбал болду да. Ондайлар болчу. Биринчи жатакана экен. Биринчи бул типовой жатакана. Анан окуу корпусу болуп калат. Монда бөлүнүп Капиталдык ремонтко канча акча берилет? 4 комнат болчу. Азыр кайра булар бекилет. Анан бүт жатакана болот. Ошондо бир 50-60 месте жатакана жасалат да. Анан ушул эле корпуста окушабы? Азыр 2 комнатада жашап атышат. Анан өзүбүз жасап койгонбуз боюнчу. Ал кандай ишенде болуп калат эми? Өзүбүздүн акчабызга Акырын 1 миллион 200 миң сомдой жыл сайынчы мебель алабыз. Бирок жетишпейт да, 2 килегин зданияга. Бул азыр строитель эмелер жакшы иштеп атышат ушул. Жакта. Дашаңыздар. Якты өзүбүз жасаганбыз. Мурунда элечи. Анан азыр территориябыз жакка чейин